Ырчы Айпери Кубик кызы кош бойлуу учурунда коркунучтуу тасмага тартылууда. Ырчы Айпери Кубик кызы киного тартылууда. Бул тууралуу ал өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Салам достор, жаңылык. Бизде жаңы кино трейлер тартылып жатат. Буюрса жакында чыгып калат. Көптөн бери киного тартыла элек болчумун. Чакан болсо да роль жаратууга мүмкүнчүлүк болуп, өзүмө жараша образ болду. Мурас аттуу кинотасмасы деп пост жазган Айпери азыркы учурда кош бойлуу. Андыктан коркунучтуу кинодо Айпери кош бойлуу аялдын ролун жаратат. Бул жаңылыкка көпчүлүк ырчылар ырдап эле жүрө берсе, мен төрөптүр деп ойлогом да деп сынга алса, башкалар ырчыны колдоого алып кинону чыдамсыздык менен күтөбүз дешүүдө. Булак барометр чекиткейжи. Анжелика кирешени кайдан табат? Ырчынын өзү эле эмес, 3,5 килограмм болгон моюнга таккычы да талкууга түштү. Ырчы Анжелика Кайратованын өзү гана эмес, мойнуна таккан жасалгасы да сынга кабылды. Ырчы өзүнүн Инстаграмдагы жеке баракчасына моюнга тагыла турган кызыл түстөгү жасалганы тагынып алган сүрөтүн жүктөп, ага "Мойнумдагы кооздук 3,5 килограмм окшойт. Кийгенден кийин мойнум коюп өзүмдү императрица сездим" деп баяндама жазып койду. Моюнга таккыч жана жакшы сүрөт үчүн ыраазычылык билдиргиси келген ырчынын сүрөтүнүн астына пикир калтыргандардын бири бул кирешени кайдан табат? Прокуратура текшерсе болмок. Өтө көп саякат кылат. Мүмкүн элдин рызкысы чыгар деген пикирин калтырды. Анжелика ага элдин 1 сомун да жеген жокмун. Акыл менен калчап таап жатам. Дүйнө жүзүн кыдырууга менде мүмкүнчүлүк бар. Ал менин атактуулугум, менин жарнама боюнча тейлөөм деп жооп кылды. Буга карабай көпчүлүк ырчынын эс алып жүргөнүн, ичкен-жегенин, жада калса жеке жашоосунда талкуу кылууга жетишишти. Булак барометр чекиткейжи.